Салам достор, мен бул видеодо ла токенден кантип акча чыгарабыз, Payeer кошелек ошол жөнүндө маалымат берем. Мисалы бул мен ла токен биржасы, бул жерде турган экранда көрүп тургандай, азыркы учурда $34 бар. Бунун баардыгы бекер келген акчалар. Бекер эле ушундай монеталарды алып иштесеңер болот. Ар бир катталган раздачадан түшүп атат. Ла токенден 100% түшүп атат. Буга эң алдын сөзсүз түрдө верификациядан өтүш керек. Верификациядан өткөн белгиси ушундай болуп саналат. Ал жерге аты жөнүңөр, фамилияңыз менен жазылып калат. Эгер верификациядан өтө элек болсоңор, анда мындай нерсе болбойт да силерде. Верификациядан өткөндөргө ушундай болуп калат. Паспорт менен өтүш керек. Паспортто силер жүрөгүңөрдү кармабагыла. Мисалы, ар бир паспортко бир ла токен гана ачууга болот. Ошон үчүн паспорт менен верификациядан өткүлө дейт да. Болбосо элдин баары эле ар телефондон ар токендерди алып туура эмес иштерди жүргүзмөк, мультиаккаунт көпчү. Ошол үчүн паспорт менен идентификациядан өткүлө дейт. Идентификациядан ушул жерден, мына жерден заявка таштайсыңар, второй уровень деген. Ана третий болгондо уже өткөн болосуңар. Мына жерге аты жөнүңөр англисче жазылып калат, ошондо гана өткөн болуп каласыңар. Ал эми бул общий сумма. Бул жердеги токендердин баардыгынын суммасы бул жерге общий жазылып турат. Ал эми бул түшкөн токендер бул түшкөн токендер. Мисалы, RIP деген токендин учурдагы курсу. Бир RIP ушундайга барабар. Мисалы, бир USDT TZ $1 барабар да. Мисалы, 34 барбы менде? 34-34 барабар болуп атат бул жердечи. Ал эми мына эфириумдун учурдагы баасы $2368 барабар. А менде болсо аз эле 0,0046 бар. Бул ушу $1 эле барабар акча болуп калган. Мына нетворктун баасы учурда бир нетворк $0,43 барабар да. А менде 21 бар. 21-ди мына 43-кө көбөйткөндө мына 89 келип чыгат. Ушундай кылып түшүнсө болот. Мынакей бул жерге чейин түшкөн биздеги бар акчалар, түшкөн токендер. Мына жерге чейин, мисалы, мынанын үстү бардыгы мага түшкөн токендер. Ал эми мындай get, анан жөнөкөй эле мыякта эчтеке жок турат го. Булар болсо түшө элек, бирок мына биржада сенасы. Биржадагы сенасы, мисалы, мына жерде латкоин турат. Бир латкоин $274 барабар. Вет деген неме мынанчага барабар. Бул курстары да, мына монета, токен. Булар токендер, бул курстары. Мыналарды басып, мисалы, неме кылсаңар болот. Акча киргизип чыгарсаңар болот. Бул дагы тааныштырып кетейин. Мына жерде -811 деп турат го, 32 деп. 32%ке түшүп кетти. Мына 0,85 деген 0,85%ке көбөйдү курсу. Булардын курсу ойноп турат. Ойногон сайын бул жердеги курстар өзгөргөн сайын бул жериңер өзгөрүп турат. Балансчы. Мына мисалы 40%ке түшүп кеткен немеси курсу. А бул 950%ке көтөрүлдү. Ал эми USDT дайыма $1 менен турат, дайыма элечи. Мына мисалы 5-3%ке көтөрүлүп атат. А бул болсо түшүп атат. Көтөрүлүп түшкөндүн белгилери болуп саналат. Мына общий суммадагы көтөрүлүп түшүп атат, мисалы. Учурда 2,21%ке түшүп кеткен. Эми биз USDT'ге алмаштырышыбыз керек. Бул түшкөн токендерди биз мына жерге алмаштырабыз. Мисалы, мына RIP дегенди алмаштыралы, 944 бар, Ушуну басабыз.
ошону басып туруп мына жерде өзү чыгып атат рейп анан USDT деп ушуну басабыз. Ошону басып туруп биз азыр басканда күтүп турабыз. Бул жерге продать RIP деп турат мына. Ушул продать RIP дегенди басабыз. Продать RIP деген бастык. Эми мисалы RIP'тин немесин 0073 менен саткан экенмин акыркы учурдачы. Мына жерде турат мына 0073 0031 ар кандай. Эгер торговля кылам десеңер, анда ушул жерден дагы ошунча акча тапса болот. А мен андайга жакшы деле неме кылбай эле сразу эле алмаштырып коет, мани бербелечи. Ушул мани берсе жакшы айландырса болот. Акчалар керек болуп эле сразу эле ошо курс менен эле чечип берип атам да. Эми алмаштырыш үчүн биз мына бул USDT'нин курсу буга тийбейбиз. Канча RIP бар? Мисалы 943,5 RIP бар бизде. Эми ушуну бардыгын алмаштырабызбы? Анда 100% деген басабыз. Мынакей, бардыгын алмаштырабыз десек, 100% бассак, бул жерге өзү автоматически коюлуп калды. Бул $3.14 барабар экен. Эми мына продать RIP дегенди басабыз. Мынакей бастык. Бир аз күтө турсак, биздин RIP монетабыз, токенибиз USDT'ге алмашат. Заявка успешно создана деп чыкты. Азыр бул жерге туруп калат. Эми биз азыр главная жакка кайтабыз. Мынакей, главная деген жерге кайтабыз. Ушул жерден эми кийинки монеталарды дагы алмаштырып чыгабыз. Мынакей уже RIP алмашыптыр, автоматически долларга кошулуп калыптыр. Эми биз мына MF2 деген токенди алмаштырабыз. Кайра эле ушул жерге киребиз. Ар бир токенди ушинтип алмаштырып чыгабыз. Мынакей, ушул жерге киребиз. USDT'ге алмаштырып, азыр Payr'ге чыгаруу жолдорун мен алдыда көрсөтүп берем. Беребиз продать MF2 курсу 40%ке түшүп кетти достор. Мынакей 100%. Менде 5000 MF2 бар экен, бул 1.16 цент долларга барабар экен почти. 100 дегенди басам, анан кийин продать MF2 дегенди басып коем. Биз азыр MF2 токенге алмаштырып атабыз да мына жерде. Жалпак тил менен түшүндүргөндө. Бул токендер ушул бойдон чыгара албайбыз да. USDT'ге алмаштырып, дагы бир башка токенге алмаштырып анан чыгарабыз достор. Заявка создана деп чыктыбы? Мынакей уже болуптур. Эми мына главная дегенге келип туруп, ушинтип ар бир токенди алмаштырып чыгышыбыз керек биринчи. Алмаштырчу токендерди алмаштырып өттүм. Эми достор, Tron деген ТРХ Tronду издеп таап туруп, биз ушуну басабыз. Tron деген басып туруп, Tron USDT деп турат мына жерде. Tron USDT дегенди тандайбыз. Биз Tron сатып алабыз. Бул жерде продать Tron кылбайбыз дагы. Наоборот, купить деген басабыз. Купить Tron деп туруп, Tron алабыз. Учурда Tron басы 0.14.788 экен. 100% деген азыр 197 Tron эле келип калат экен. Payr'ге чыгарыш үчүн минималка 200 комиссия менен 202 Tron керек да бизгечи. Ошо бир аз жетпей алат экен. Минимальный суммагачы. Ошон үчүн азыр да башка бир монетамды жеткирип алмаштырып келейин. Так, мынакей достор, биз Payr'ге чыгарыш үчүн бизге азыр 202 толук Tron керек болот. Payr'ге чыгарыш үчүн минималка. Меники 1 Tron жетпей атат. Ошондуктан видеону аяктаймын дагы. Видеонун экинчи бөлүгүндө
ошол 202 трондон баштап которсо болот да, ага чейин которсо болбойт, которо албайбыз. Себеби минималка 201 трон болуп саналат. Ошондуктан кийинки видеого чыгарам, кантип Пайрге көчүрөбүз, чыгарабыз бул акчаларды. Почти бизге $31 керек болот экен да. 31 баштап чыгарсак болот экен, мындай түшүнгөндө.